Assalamu алейкум. Сиздер менен Тимир Афлаев. Алгач көрүүчүлөрүбүздү жаңы жылы менен куттуктап, Казакстандын Сакей сериалынан кыскача үзүндү көрсөткүм келип турат. Кинонун аталышы биздин президентке тиешеси жок. Баардык далгелүүлөр бул кокустуктан. Что там? Извините, там к вам пришли? В смысле можно? Ты что, не видишь, вот аппарат, я же сказал, занят я. Саят Саматович, добрый день. Здравствуйте. Вы вообще-то не видите, мы работаем. Вы вообще кто такой? В общем, в городском акимате в курсе. Администрация президента. Чай, кофе. Просто мы нас никто не предупреждал просто. Ты что, тупой, что ли? Ооба, бул эпизод азыркы учурдагы көрүнүштөрдү абдан ачык көрсөтүп турат. Тагыраагы постсоветтик өлкөлөрдөгү президенттердин администрацияларынын кызматкерлери менен чиновниктердин өз ара мамилелери жөнүндө. Бул жааттан алганда Кыргызстан да четте калбайт. Жогорудагы Сакей сериалындагы үзүндү бул президенттин администрациясында иштеген кызматкерлердин деңгээлин жана алардын таасирин көрсөтүп турат. Бул чыгарылышта биз президент Садыр Жапаровдун администрациясында иштеген мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө кеп козгойбуз. Башкача айтканда, жогорку даражалуу чиновниктердин таланттуу балдары кантип президентти тегеректеп калганын айтып беребиз. Кеттик анда. Чу дегенде эле сөздү Нурсултан Усубалиевден баштайлы. Ал президенттик администрацияда эксперт болуп иштейт. Ал гана эмес, анын атасы Таалайбек Усубалиев коргоо министринин биринчи орун басары экенин далилдегенбиз. Бул маалыматты биз өткөн жылкы иликтөөбүздө тастыктап бергенбиз. Чынында эле Нурсултандын толук аты жөнү Усубалиев Нурсултан Таалайбекович. Демек Нурсултан Усубалиев коргоо министринин орун басарынын кара чечекей уулу дегенге толук негиз бар. Кызыгы ата бала экөө тең тышкы иштер байланыштары менен алектенишет. Бирок айта кетчү жагдай бар. 2022 жылдын октябрь айында Таалайбек Усубалиев ээлеген кызматтан бошотулду. Бул Эмомали Рахмондун куралдуу агрессиясынан туура 1 ай өткөндөн кийин болду. Ал жерде биздин ондогон жоокерлер жана жарандар каза болду. Эми кайрадан президенттик администрацияга кайтып келели. Кудай буйрса, канча жыл башкарып отурсам мамлекетти, ошончо жыл мен өзүм гана башкарам, досторго башкартпайм, шопурларга башкартпайм, жардамчыларга башкартпайм жана туугандарыма башкартпайм. Бул Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришип жаткандагы сөзү. Бирок өткөн жылдын сентябрь айынын аягында өлкө башынын жээни Перизат Жапарованын президенттик администрацияга жумушка орношконун далилдеп бергенбиз. Достор, президенттик администрацияда кызмат орундарын алган чиновниктердин балдары жана туугандарынын тизмеси ушуну менен эле бүтүп калбайт. Дагы да улантабыз. Таанышып коюңуздар, бул Бекбосун Абсатаров. 2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаровдун буйругу менен УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнө башчы болуп барган. Ал эми 2022 жылдын жай айында кызматтан бошотулат. Андан 2 ай өтпөй эле Жапаров аны президенттин администрациясына тагыраагы соттор жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы кылып дайындайт. Кантип, кандайча деп калсаңыз, аны да биз айтып берели. Биздин команда президент Садыр Жапаровдун үй бүлөсү Бекбосун Абсатаров менен кандай байланышы бар экенин далилдегенбиз. Бул Брикет Жыргалаң компаниясы. Негиздөөчүсү президенттин бир тууганы Жапарова Салтанат Нуркожаевна. А директору Ажонун бир тууганынын уулу Жапаров Азат Сабырович болуп чыкты. Брикет Жыргалаңдын жасаган төлөмдөрүн да таптык. Биз көрүп тургандай, Бекбосун Абсатаров бажы жана транспорттук төлөмдү төгүптүр. Демек, бул кеп Садыр Жапаровдордун үй бүлө фирмасынын кызматкери же көздөй адамы дегенди түшүндүрөт. Дагы бир жолу эскерте кетейин. Өткөн жылдын күз айларынан бери Бекбосун Абсатаров Жапаровдун администрациясында иштейт. Эми президенттин резиденциясында тартылган кызыктуу видеону көрүңүз. Бул жерде COVID-19 жеңиш үчүн уу коргошун жасалып жатат. Дарылык касиети укмуш болот деген уу коргошунду
чыгарууга жардам берген бул жигитти ким деп ойлойсуз? Ооба, анын аты Абсаттаров Азамат Бекбосунович. Ал президент Жапаровдун жардамчысы. Кактус медиа басылмасындагы Азамат Абсаттаров бул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Бекбосун Абсаттаровдун уулу экенин жазышкан. Ал эми учурда Бекбосун Абсаттаров президенттик администрацияда бөлүм жетекчиси болуп иштейт. Анын баласы Азамат Абсаттаров президенттин жардамчысы болуп иштейт. Мына кызык, фактыларыбыз бул менен эле бүтүп калбайт. Президенттин администрациясында жогорку даражалуу чиновниктин дагы бир уулу иштейт экен. Мына, таанышып коюңуздар. Бул 1992 жылы туулган Шаршембиев Туратбек Алмазбекович. Ал президенттин администрациясынын экспертиза бөлүмүнүн эксперти. Ал эми Туратбек Шаршембиев Кыргызстандын эсептөө палатасынын төрагасы Ахматов Алмазбек Шаршембиевичтин уулу. А бул чиновник болсо өз кезегинде президент Садыр Жапаровдун кудасы экен. Ооба, кудасы. Ошентип Алмазбек Ахматов, Черик Ахматов, Талантбек Ахматов дегендер бир туугандар деген жыйынтыкка келдик. Аны менен катар эле Ахматовдор Садыр Жапаровго хан куда экенин тактай алдык. Демек, эсептөө палатасынын башчысынын уулу да президенттин кудасы болот да. Туурабы? Ооба, кудасы болот. Мындайда сиздин оюңузга эмне кирет? Албетте, туугандуу бийлик же болбосо тууганчылык деген түшүнүк келет. Бирок мурдагы президенттердин мындай сөзү бар. Жакындарым акылдуу болсо эмне кылайын деген. Анысы кандай? Туратбек Шаршембиев дагы тажрыйбалуу кадр болуп жүрбөсүн. Эмнеси болсо да анын иш бийлигин карап көрөлү. Туратбек Шаршембиев президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин экспертизалоо бөлүмүнүн кызматкери. Башкача айтканда, ал президент жана министрлер кабинети үчүн чечимдерди даярдайт. Ачык маалымат булактарында Туратбек Шаршембиевдин кандайдыр бир жогорку билими бар же жок экени жөнүндө маалымат жок. Бирок анын чынында юридикалык билими да жок. Анткени ал учурда Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетинин 2 курсунун студенти экен. Болгондо да сырттан окуу бөлүмүнүн. Ал жактагы маалыматтарга үңүлсөк, Туратбек Шаршембиевдин 2 эле сабактан жыйынтыктоочу экзамендик баалары турат. Калган экзамендик баа коюла турган жерлери бош турат. 2021-22 жылкы студенттердин билим рейтинги боюнча каарманыбыздын алдыңкы 10дукта аты жок. Же жөнөкөйлөштүрүп айтканда, Туратбек Шаршембиев 7000 студенттин ичинен 6631 орунду ээлеген. Ал эми 2 курстун билим рейтинги боюнча дал ошол эле орундукта турат. Дагы бир жолу эскерте кетейин. Бул маалыматтар АВН КНУ Чекит КЖ сайтында илинип турат. Эскерте кетсек, буга чейин президенттин чечимдерине жана анын администрациясынын демилгелерине нааразычылык билдиргендер болгон. Мисалы, конституциялык нормаларды бузууда. Президенттин администрациясында мамлекет башчы Садыр Жапаровдун жээни, кудасы, ишенимдүү адамы жана анын уулу иштеп жатышат. Бул президенттин 2 жылдык ишмердүүлүгүндөгү эле көрүнүш. Урматтуу көрүүчүлөр, кыргыздардын канына сиңген тууганчылык деген түшүнүктү кантип түп тамырынан кыркса болот? Жооп бар. Бул боюнча Садыр Жапаров 2020 жылдын октябрында эле айтып берген. Мына бүгүн кадровый службаны өзүңүз айттыңыз, ар ким эле мындай жөнөкөй специалистке чейин эле кое бериптир депчи. Бул тетиги 20-30 жылдан бери келаткан биздин мамлекеттин оорусу булчу. Ошол ооруну биз ушу конституциялык реформадан кийин тазалашыбыз керек. Кандай тазалайбыз аны? Ар бир министрлик жаңы түзүлөт да, жаңы министрлик, жаңы конституция боюнча, жаңы мыйзамдар боюнча жаңы структура түзүлөт бизде. Министр өзү катышып, бирок министрдин тегерегинде 10 чакты бай көз карандысыз комиссиялар болсун. Ошол тармак боюнча. Анан жабык эшик артында эмес, мындай ачык залда отуруп, анан азыр эми технология жол берет. Түз эфирден көрсөтүп, бая мына тууганын өткөрүп койду, мени кулатып салды, же болбосо мени диге мындан көбүрөөк бал алдым эле, мен иштешим керек эле, мени артка жылдырып койду деген сөздөр болбош үчүн мынакей. Башкача айтканда, Садыр Жапаров ачык конкурстарды өткөрүүнү болгондо да түз эфирде өткөрүүнү сунуштаган. Маселени чечүүгө сунуш катары эмне бере алабыз? Конкурстук комиссиянын мүчөлөрү
ошол эле чиновниктерден жана таасирдүү адамдардан көз карандысыз болууга тийиш. Ошондой эле непотизм жөнүндө мыйзамды кабыл алуу керек. Анда баары так түшүндүрүлөт. Непотизм деген эмне? Буга кимдер жана эмнелер кирет? Тагыраагы дос тууган, жердеш жана башка жакын адамдар кандай учурда кызматка дайындалып, же болбосо четтетилиши керектиги жазылат. Достор, Кыргызстандагы непотизм маселесин дагы кантип чечсе болот? Өзүңүздүн пикириңизди Темиров Лайфтын баардык социалдык тармактардагы баракчаларына калтырыңыз. Сиздер менен мен Акфилек Капара болдум. Кийинки иликтөөлөрдөн көрүшкөнгө чейин